Анан миллион доллар утуп алды. Андан кийин ал миллион доллар турганда биринчи ситуациясында үй алат, машина алат, анан алтындарды алат, анан кийин монтип эме кылгандан кийин анан акчам уже аз калды. Мисалы 1 миллион турса 300 миң, 400 миң, балким 500 миң долларын короп салат да, 500 миң калат, эми ошону жоготпой көбөйтөйүн дейт да, мисалы. Ал жерде башында постоянно жоголуп кетпесин, буну көбөйтөйүн, жоголуп кетпесин, анан бир жака инвестиция кылам, тияк чыкса бияка ар ким келет да, акчасы болсочу, бияка кыл, тияка. Анан ошентип анан 3,5 жыл өткөндөн кийин кайра ошо миллион доллары жок. Анан эмне болот? Ошо 1,5 миң долларлык айлыкка кайра түшүп калат. Неге андай болуп атат? Анткени мындай бар. Эмоциональный счет деген бар да. Бул деген сөз адам ичиндеги канча сомго өзүнү ыра көргөнүн сезгени. Мындай айтканда мен ушунча сомдук адаммын. Ошол сезгени келгенде ал акча келет. Агер андай сезим болбосо, ичиндеги сезим, ал эмоциональный счет 1 миллион долларга жетпесе, ал акча келбейт. Эми башка бир эмени айталы. Мисалы бирөө иштеп тап. Анан уже айталы мен банкрот болдум. Банкрот болгондон кийин проблема жок. Аны мен эмоционалдуу счетум дагы эле турат. Чөнтөгүмдө акча жок уже. Кетти да, бирок мен аны өзүм мынтип иштеп, акылым колдонуп, эмем колдонуп, мынтип жеттим. Эмоционалдуу счетумду көтөрүп, ошо миллион долларга жеттим. Эми акча жоготсом, проблема жок. 2-3 айдан кийин ошончо акчаны дагы таап алам. Неге дегенде анын жолун билем, мен өзүмдү ошондой көрөм. Жанагы лотереядан утуп алган киши ал өзүнүн миллионго жеткен жок, ал ичинде миллион жок, сырттан искусственный келди. Ошо миллион доллар, аны өзүнүн ичиндеги акчасы дайыма иштеп жүргөн айлыгы 1,5 миң доллар. Мисалы да, бир айдан кийин же 2 миң доллар. Ошого сиздердин эң маанилүү кыла турган нерсеңиз ошол ичиңиздеги эмоциональный счет деген сөз. Сиз өзүңүздү канча сомго ыра көрөсүз, сизге канча сом норма ичиңизде.